Бүгүн Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Бириккен Улуттар уюмунун Кыргыз Республикасындагы туруктуу координатору Анте Граве баш болгон өкүлдөр менен жолугушту. Анда сот системасын санариптештирүү, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана жарандардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү маселелери талкууланды. Жолугушууда Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Бириккен Улуттар уюму менен көп жылдан берки кызматташтык Кыргызстандын сот системасын өнүктүрүүдө маанилүү роль ойной турганын белгиледи. Анын айтымында эл аралык долбоорлор укуктук мамлекеттин негиздерин бекемдөөгө, адам укуктарын коргоого жана демократиялык институттарды өнүктүрүүгө чоң көмөк көрсөтүүдө. Төрага бүгүнкү күндө сот тармагын санариптештирүү артыкчылыктуу багыттардын бири экенин айтып, санариптик технологияларды киргизүү сот процесстеринин ачык айкындуулугун жогорулатып, жарандардын сотко кайрылуусун жеңилдетип, коррупциялык тобокелчиликтерди азайтарын белгиледи. Ошондой эле ал туруктуу өнүгүүгө жетүү мамлекеттик саясаттагы негизги багыттардын бири экенин белгилеп, бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Бириккен Улуттар уюму менен кызматташууну мындан ары да тереңдетүү зарылдыгын белгилеп, жүргүзүлүп жаткан реформаларга эксперттик билим берүү жана технологиялык колдоо көрсөтүү сот системасынын натыйжалуулугун арттырууга өөлгө түзөрүн кошумчалады. Жолугушууда калктын социалдык жактан аярлуу катмары үчүн сот адилеттигинин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана соттук практиканы адам укуктарын коргоонун эл аралык стандарттарына шайкеш келтирүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Өз кезегинде Анте Граве Бириккен Улуттар уюму өлкөдөгү сот жана укуктук реформалар жаатындагы кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даяр экенин билдирди. Жолугушууда Жогорку соттун төрагасынын кеңешчиси Руслан Мырзалимов сот системасындагы реформалар жана келечектеги багыттар боюнча презентация жасады. So if it will be adopted, we will have a clear state roadmap. Иш чаранын соңунда өлкөдө мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө жана жарандардын укуктарын коргоо багытындагы демилгелер эл аралык уюм тарабынан колдоого алынаары белгиленип, кызматташтыкты мындан ары да улантуу боюнча макулдашууга жетишилди.